Бүгүн Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нур Сатыбалдиев УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалды. Буга жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгында коррупциялык схема ачыкка чыкканы себеп болгон. Расмий маалыматта айтылгандай, жетекчилик акчалай сыйлык алып турган. Кечээ Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен бирге ыкчам иштер жүргүзүлүп, жетекчинин орун басары кармалган. Такталганда кармалган адам Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция бөлүмүнө тарапкерлердин жумушка орноштуруу маселелерин оң тарапка чечип берүүсү жана учурдагы кызматкерлерин жогорулатуу үчүн системалуу түрдө акча каражаттарын алып турган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул коррупция менен күрөшүү аракеттеринин алкагында колго түшүрүлгөн алгачкы факт эмес. Буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов бажы тармагындагы коррупция фактысы боюнча кармалып, мамлекетке келтирилген зыянды толугу менен төлөп берүүнү убада кылган. Атүгүл баштапкы 80 миллион сом өлчөмүндөгү каражатты УКМКнын депозиттик эсебине которгону маалым болгон. Көп өтпөй Коля Кыргыз деген кайбан аты менен белгилүү Камчы Көлбаевдин колго түшүрүлүшү коомчулукта уудуу кептерди жараткан. Айрымдар муну театралдашкан шоу катары баалашты. Минтип айткандардын арасында Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев да бар. Массалык маалымат каражаттарында мына кылмышкер дүйнөсүнүн анабашы деген бир адамды дагы чоң шоу менен алып келип кармап, ошонун баарын мына телеканалдан баарынан көргөзүштү эле. Биздин оперативдик информация боюнча бүгүн же эртең аны шаардык сот чыгарат. Бирок аны кылмышкерди бүткүл дүйнөгө жарыялап камашты эле. Бүгүн эртең чыгарат. Эгерде чыгарбаса, Крим дүйнө азыркы келген жаңы бийликтин жетекчилерине өзлөрүнүн счетун, претензиясын айтат. Кеңешбек Дүйшөбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Бул боюнча пикирин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров мамлекеттик телеканалга интервью берип жатып билдирген. Дүйшөбаев 30 жылдан бери күч органдарында иштеп келатат. Өзү генерал наамы бар. Кенедей сержанттан бери өсүп келген адам өзү. 30 жылдан бери, 40 жылдан бери ушул союз мезгилинен бери күч органдарында жүрөт. Бирөөнү камап ушу бир тыйын пайда келтириптирби мамлекетке? Сиз барып ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү ошо Дүйшөбаевден. Сиз ошо шоу болсо дагы уюштуруп, ошо алып келип миллиарддарды, миллиондорду төктүрүп көрүптүрбү? Кустуруп. Ушу 30 жыл, 40 жыл ушу иш тажрыйбасында ошонун өзүнөн сурап көрүңүзчү барып. Мен сизге ошондой суроо берет элем да. Эске сала кетсек, Кеңешбек Дүйшөбаевди элдик толкундоолордон кийин Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип жатып, 14 октябрда Коопсуздук кеңештин катчылыгына коюп кеткен. Бирок көп өтпөй ал кызматтан кетүү тууралуу арызын жазганы маалым болгон. Анын ордуна генерал-майор Рыскелди Мусаев кызматка келген. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Кеңешбек Дүйшөбаев 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары боюнча жоопко тартыларын айтты. Эми Кеңешбек Дүйшөбаев бул пенсиядагы адам. Анан бул биринчиден, экинчиден анын коопсуздук кеңешинин башында отурганга моралдык укугу жок. Ошондуктан алмаштырдым. Анткени ал 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча, андан кийин түштүктөгү окуялар боюнча, Когалаң боюнча жооп бериш керек. Анткени ал улуттук коопсуздук кызматынын башчысы болуп отурган ошол мезгилде. Чараларды алдын ала көргөн эмес. Бул дагы териштирилет, ал жоопко тартыла турган адам. Анан кантип коопсуздук кеңешинин башында туруш керек ал. Кеңешбек Дүйшөбаев 1978 жылдан бери эле атайын органдарда кызмат өтөп келет. Жергиликтүү милиция бөлүмдөрүндө иштеп жүрүп, 97 жылы Ички иштер министрлигинин башкы штабына жетекчи болуп келген. Ал эми 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы болгон. 2012 жылы баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болгон. 40 жылдан ашуун убакыттан бери атайын органдарда кызмат кылып, бирок олуттуу иштери байкалбаган адамдын сын айтканы орунсуз деген пикирлер арбын. Кеңешбек Дүйшөбаев эми мүмкүн мыкты милиционердир. Бирок бул дайыма как мондай острыма курч мезгилдерде бир күнгө пайдаланат да. Аскар Акаев да муну бир күнгө пайдаланган. Уже бийликтен кетип атканда ички иштер министри кылып койгон. Эртеси алып салышты жаңы бийлик. Азырда мына бир күнгө шайлап коюшту. Коопсуздук кеңештин немесине, катчылыгына аны алып коюшту. Ошондо муну мүмкүн ошол адам удобный да ошого бир күнгө коюп койгонго. Бирок мындай түбөлүк ишин айтсак, мындай түбөлүк эмес, көп мөөнөткө ишке койду десек, анда ал иште мен аны жакшы көргөн жокмун. Бүгүн жумуштан кеткенден кийин бизде мода болуп калган. Негизи жумуштан кеткенден кийин бийликке каршы болгончу. Бул тенденция
Акаев кеткенден кийин Акаев кетирген кишилер каршы чыккан. Андан кийин Бакиевке ошондой каршы чыгышкан. Андан кийин Отунбаев, Атамбаевка дегендерчи. Эми азыр бизге көнүмүш адат болуп калганга барат да. Бирок убагында иштеп турганда дагы бул маселелерди карап жасап койсо, ал аксакал кишиге жакшы эле болмок деп эсептейм. Сын айтыш оңой, жасаган ишине баа бериш, эл баа берсе жакшы. Бирок жасалган ишинен чыкпагандан кийин бирөөнө сын айткан бул туура эмес деп эсептейм. Садыр Жапаровдун айтымында кандай гана сөздөр болбосун, коррупция менен күрөш улана берет. Эске салсак, коррупцияга катыштыгы бар делген аткамнерлерге уурдалган каражаттарды казынага төгүп берүү үчүн 1 айлык мөөнөт берилген. Күч органдары чакыра электе өздөрү келип каражаттарды төгүп жаткандар бар дейт Садыр Жапаров. Бул маалыматтар жарым жылдык жыйынтык менен коомчулукка жарыяланары убада кылынды. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.